Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Москвада Кызыл Аянтта Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын 30га жакын мигранты кармалды. Бул тууралуу эмгек мигранттарынын юристи Валентина Чупик өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Ал билдиргендей 5 январда Кызыл Аянттан кармалган 30 мигранттын 20сы кыргызстандык жарандар болгон. Кармалгандарды Москванын Можайский ички иштер министрлигине алып келишип, суукта 1,5 сааттай короого чыгарып коюшкан. Нөөмөттөгү Габарова алар менен иштешпей турганын, мигранттарды башкалар кармап келгенин айтты. Эми кармалгандар аймактык милициянын келишин күтүшү керек экен деп жазат юрист. Белгилүү болгондой, эмгек мигранттары 5,5 сааттай мыйзамсыз кармалып тургандан соң саат 22:53 кое берилген. Москвада киши колду болуп көз жумган Адилет Байсабаевдин сөөгү Кыргызстанга жөнөтүлдү. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин басма сөз кызматы билдирди. Алардын билдирүүсүнө караганда 25 жаштагы Адилет Байсабаевдин сөөгү туугандарына өткөрүлүп берилген. Маркумдун сөөгүн алып кеткен учак кечээ 6 январда Бишкек убактысы менен саат 20:30 учкан. Жүк 200'дү Кыргызстанга Уральские авиалинии компаниясы Москва-Бишкек каттама аркылуу жүргүзгөн. Эске сала кетсек, Адилет Байсабаев былтыр 31 декабрда киши колду болуп Москвада каза болгонун, анын сөөгүн мекенине алып келе албай жатканын эжеси социалдык тармакка жазып чыккан. Кече күнүндө бул маселени жазды эле, ага Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги жооп берген. Кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко UFC уюмунда эң көп акы төлөнгөн алдыңкы 10 спортчунун катарына кирди. Hardcore.com портал билдиргендей, жеңил салмак боюнча чемпион UFC уюмунда карьерасында $1,139,000 тапкан. Бул рейтингде америкалык мушкер Ронда Роузи $4,275,000 менен биринчи орунду ээледи. Шевченконун UFC уюмундагы дебюту 2015 жылдын декабрь айында болгон. Андан бери мушкер 9 беттеш өткөрдү. 2018 жылы ал жеңил салмак боюнча чемпион курунутуп 2 жолу коргогонго жетишкен. Жаңы жылдык куттуктоо сөзүндө Монголия президенти Халтмаагийн Баттулга өлкө бийлиги пенсионерлердин насыяларын кечкени жатканын айтты. Монголиянын улуттук коопсуздук кеңеши пенсионерлерди карыздан чыгаруу максатында насыяларын кечүү чечимин кабыл алганын билдирип жатканыма кубанычтамын деп белгилеген президент. Адистердин эсептөөсүндө насыя кечиримине дээрлик 200,000 жаран кирет жана мамлекет өз мойнуна алчу каражат $815 миллиард тугрикти, $298 миллион түзөт. Юстиция министринин экс орун басары Энх Баяр мындай чечим улуттук коопсуздук кеңешинин ыйгарым укугунан тышкары деп айтты. Айрым ММКлар президенттин бул чечимин 2020 жылы болчу парламенттик шайлоого карата үгүт деп жазып чыгышты. Карапайым калк президенттин убадасы аткарылаарына ишенип турушат. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун сайтында 2018 жылдагы көрсөткүчтөр боюнча мамлекеттик менчикти каттоо тууралуу маалымат жарыяланды. Фонддун маалыматы боюнча 2018 жылы Жогорку кеңештин иш башкармалыгынын балансында жалпы аянты 54,3 миң чарчы метрди түзгөн 128 имарат болгон. Алардын баштапкы баасы $473,6 миллион сом, баланстык баасы $436,6 миллион сом. Саясатчы Садыр Жапаровдун жактоочулары Жапаров 6 февралда номер 1 түзөтүү абагынан жатак абакка которула турганын билдиришкен. Социалдык түйүндөрдө февраль айында Жапаров жатак абагына которуулары маалымдалган документ тараган. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынан билдиришкендей, социалдык түйүндөрдө жарыяланган документтер номер 1 түзөтүү абагынан берилген. Барымтага алуу беренеси боюнча айыпталган Жапаровдун жаза өтөө мөөнөтү 2017 жылдын 25 мартында башталган. Жаза өтөө мөөнөтү 2026 жылдын 5 октябрында аяктайт. Мындай айып анын мөөнөтүнүн мурда бошотулушуна же жатак абагына которулушуна жол бербейт деп жазылат маалыматта. Окуянын чоо жайы. Садыр Жапаров 2013 жылдын 7 октябрында Каракол шаарында көмтөр боюнча нааразычылык акциясында башламандыкты уюштурууга күнөөлөнүп, 2017 жылдын 25 мартында кыргыз-казак чегарасынан өзү чет өлкөдөн кайтып келе жатканда кармалып камакка алынган. Ал учурда Садыр Жапаровдун миңдеген тарапташтары жолугуу үчүн күтүп турушкан. УКМК жолугууга жол бербей, чегарада күзөт бекетинен кармап кеткен. 2017 жылдын 2 августунда Жапаров 1 май райондук сотунун өкүмү менен барымтага
алуу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 11 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Райондук соттун өкүмүн Бишкек шаардык соту жана жогорку сот күчүндө калтырган. Быйыл 30 апрелде жогорку сотто абактагы саясатчы Садыр Жапаровдун иши кайрадан каралып, соттук коллегия анын жаза мөөнөтүн 1,5 жылга кыскарткан. Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын ортосунда жетишилген макулдашууга ылайык 2020 жылдын январь айынын аягында Ак жол автодорожный заманбап көзөмөл-өткөрүү жайынын курулуш иштери башталат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев Ак жол автодорожный көзөмөл-өткөрүү жайын модернизациялоо жана реконструкциялоо маселеси боюнча өткөн кеңешмеде билдирди. Барыбыз ушул көзөмөл-өткөрүү жайын эң жандуу пункттардын бири экенин жакшы билебиз. Ошондуктан бардык иштер тез жана өз мөөнөтүндө бүткөрүлүшү керек. Ошол эле учурда оңдоо иштери жүрүп жаткан маалда мамлекеттик чек арадан жөө өткөндөр үчүн убактылуу көпүрө куруу мүмкүнчүлүгүн караштыруу керек. Автотранспорт үчүн чек ара жабык болоорун жана унаалардын агымы башка жакынкы көзөмөл-өткөрүү жайларына багыталарын эске алып, чек ара кызматынын кызматкерлеринин санын көбөйтүү керек. Бул иштер бардык жарандарга шарттарды түзүү үчүн жасалууда, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Өзбекстанда Ислам Каримов өкүм кылып турган мезгилде чек арада аксы тараптагы 10 кыр тоду дайыма чыр чыгып турар эле. Ал эмес Баткен согуш убагында Каримов аларга бараткан манжахеттерге шылтоолоп кыргыз айылдарын бомбалап жиберген. Биздин ал кезде президент Аскар Акаев мылжыйып күлүп гана койгон. Чек ара маселеси тез арада чечиле турган маселе эмес, ал көптөгөн сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында чечилет. Чек араны бир күндө, коррупцияны жарым саатта чечип коем деген өзүн чечен санаган Акаевдин эмне кылганын баарыбыз эле жакшы билебиз. Чек ара чечүү жолун ал такталбаган аймакты кошуна мамлекетке берүү деп билет. Мадмаровдун каркырааны ратификациядан өткөзүп казактарга берип жибергени сыяктуу. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы 6 январда кыргыз жарандары менен Өзбекстандын чек арачыларынын ортосунда чыр чыкканын тастыктады. Анын маалыматына караганда, жаңжал курчуп кетип, өзбек аскерлери асманга эскертүү иретинде ок аткан. Андан эч ким жабыркаган эмес. Окуя Алабука районунун Көкташ айыл аймагындагы Ак Курча деген жерде болгон. Баштапкы маалыматтарга караганда, кыргызстандыктардын малы эки өлкө ортосундагы тиешелүү адамдардын айтымында такталбаган аймакка өтүп кеткен. Издеп барган ээлери да ошол аймакка кирип калгандыктан коңшу өлкөнүн чек арачылары менен түшүнбөстүк келип чыккан. Кандайча такталбаган жер, ал жерди сатып жиберишип, анан эле такталбаган жер болуп калабы, каякта карап отурушат жеп ичер депутаттар, же иштеп жыргатпадыңар, же чек араны чечише албадыңар. Канча жылдан бери бийликтегилер ойлонгончо чек арадагы жерлерди казак, кытай, өзбек, тажик тосуп алмай болду. Чек ара бүтпөй жатса жалдырап отура беришет. Өкмөт башчысы баш болуп, депутаттар төш болуп, акча, мансап, бийлик талашып өлүп кетишет. Мирзиёев президент болгону өзбек-кыргыз чек арадагы тиреши тынчып калды эле, калп эле элге тактала элек деп Атамбаев убагында тактайбыз деп дагы сатышты да. Эмне эле ал кайра эле Өзбекстанга барып Мирзиёев менен кучакташып калган десе. Эки мамлекеттин чек ара кызматтарынын жоопту аткаминерлери жолугушуп маселени талкуулашууда. Өзбек тарап азырынча маалымат тарата элек. Жалал Абад облусунун Алабука району менен Өзбекстандын Наманган облусу чектешкен аймакта 19 000 гектардан ашык аян талаштуу деп эсептелинет. Эки мамлекеттин жарандардын ортосунда түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турат. Эки мамлекеттин ортосунда чек аранын узундугу 1378 чакырымга созулат. Анын 85% такталганы расмий айтылган. Азизбек Келдибеков, Назар Ньюс, KG. Санкт-Петербург шаарында таксист болуп иштеген кыргызстандык жаранга жүргүнчүлөр кол салды. Алар таксистти муунтуп, акчасын уурдап, унаасын айдап качышканын Фонтанка.ру Россиянын Ички иштер министрлигинин Санкт-Петербург жана Ленинград облустары боюнча башкармалыгына шилтеме берүү менен жазды. Окуя 5 январда кечинде болгон. Азият түспөлүндөгү 4 жүргүнчү 27 жаштагы кыргызстандык жигиттин унаасына отурган. Алардын бири айдоочуну бычак менен коркутса, экинчиси жип менен муунткан. Кол салгандар таксисттен 2000 рубль алып, өзүн сыртка чыгарып, айдоочунун атасына таандык Kia Rio унаасын айдап качып кетишкен. Жабырлануучунун жакындары полицияга кайрылды. Тоноо беренеси боюнча кылмыш иши козголду деп айтылат маалыматта.